Авариядан улам Бишкектин 4 кичи районуна жылуулук жетпей жатканы кабарланды. Бишкек шаарынын бир катар жашоочулары Фейсбукта билдирүү жазып, Көкжар, Асанбай жана 11-12 кичи райондордо 24 январдан бери жылуулук берилбей жатканына даттанышты. Алар буга Бишкектин Медеров көчөсүндөгү жылуулук түтүктөрүндөгү авария себеп болгонун билдиришти. Бишкек жылуулук электр борбору баш ийген электр станциялары ишканасынын маалымат катчысы Такжана Айдаралиева жылуулук электр борбору жылуулукту адаттагыдай эле берилип жатканын билдирди. Ал жагдайга жылуулукту жеткирүүнү камсыз кылган. Бишкек жылуулук тармактары ишканасы жооп бериш керектигин кошумчалады. Тармактарынын басма сөз кызматкери Канышай Дүйшөнбекова авария болбогонун жана мекеме штаттык режимде эле иштеп жатканын кабарлады. Дүйшөнбекова адисте 23 январдан бери пландуу текшерүү учурунда Көкжар районунда түтүктөрдө тешик баарын такташканын кошумчалады. Аны оңдоо үчүн 24 январда жылуулук резервдик түтүктөр аркылуу жеткирилип турган. Буга байланыштуу күндүн экинчи жарымында Көкжар, Асанбай жана 11-12 кичи райондордо жана 4-5-6 кичи райондорунун айрым жерлеринде жылуулуктун көрсөткүчү төмөндөй түшкөнү байкалган. Кечке жуук кайра негизги түтүктөр иштей баштаган жана жылуулук берүү мурдагы калыбына келтирилген. Бишкек жылуулук тармактарынын адистери аталган райондордогу көп кабаттуу үйлөрдү кыдырып, жылуулук жетпей жатат деп айтылган батирлерди иликтеп